Саламатсыздарбы окуучулар? Сиздер менен бүгүн мен кыргыз тил жана адабият сабагынын окутуучусу Акжолтой Дүйшекеевна болмокчумун. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн AS119, B119 тайпалары үчүн болмокчу. Анда эмесе окуучулар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен таанышып алалы. Сабагыбыздын темасы баш мүчөлөрдүн ээ менен баяндоочтун ортосуна сызыкчанын коюлушу. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбыз кайсы максаттарды көздөйт? Баш мүчөлөрдүн сүйлөмдөгү орду, оозеки кепте жана жазууда колдонулушу жөнүндө маалымат ала аласыңар. Ээ менен баяндооштун ортосуна кайсы учурда сызыкча коюлат? Жалпылап түшүнүк аласыңар. Асыл ойлор, накыл кептердин маанисин түшүнүп, сөз байлыгыңарды өстүрө аласыңар. Эми балдар, эсибизге салып өтөлү. Сүйлөм мүчөлөрү деген эмне? Сүйлөм мүчөлөрү эмнелерден турат? Кандай суроолорго жооп берет? Алар сүйлөмдү кантип уюштура алышат? Эми сүйлөм мүчөлөрү деген эмне экенин билели. Сүйлөм тутумунда анын грамматикалык өзөгүн түзүп, сүйлөмдө синтаксистик милдет аткарып, кандайдыр бир суроого жооп берип, бири-бири менен өтө тыгыз байланыштагы сөздөр сүйлөм мүчөлөрү деп аталат. Демек, сүйлөм мүчөлөрү бири-бири менен тыгыз байланышта болот экен. Грамматикалык жактан сүйлөмдө синтаксистик милдет аткарат экен. Анан кандайдыр бир суроого жооп берет дедик, Эми сүйлөм мүчөлөрү кандай түрлөрү бар экен? Кандай мүчөлөрдөн турат экен? Сүйлөмдөр баш жана айкындооч мүчөлөрдөн турат. Эми сүйлөмдүн баш мүчөлөрү деген эмне? Алар кандай суроолорго жооп берет? Сүйлөмдүн негизги өзөгүн түзүп, анын башка мүчөлөрүн грамматикалык жактан өзүнө баш ийдирип турган мүчөлөр сүйлөмдүн баш мүчөлөрү деп аталат экен. Демек, сүйлөмдүн баш мүчөлөрү сүйлөмдүн негизги өзөгүн түзөт экен. Эми сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнө эмнелерден турат? Ээ жана баяндооштон турат экен сүйлөмдүн баш мүчөсү. Ээ сүйлөмгө кандай кызмат кылат? Ээ сүйлөмгө ээлик милдет кылат. Ошондой эле атоош жөнөмүдө туруп, ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроого жооп берет. Баяндооч болсо, ээге гана баш ийип, анын кыймыл аракетин билгизет экен. Эмне кылды, эмне болду, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берет экен. Ээ дайыма сүйлөмдө кандай асты сызылат? Эске салалычы балдар? Ооба, бир сызык менен сызылат. Баяндоочтубуздун астын 2 сызык менен белгилейбиз. Эми балдар, ээ менен баяндооч сүйлөмдө кандай болуп байланышат экен? Сүйлөмдү кантип уюштурушат экен? Ошол жөнүндө кеп кылалы. Ээ менен баяндооч мааниси жактан байланышат экен бири-бири менен. Ошондой эле жак, чак, сан боюнча өз ара байланышып, сүйлөмдү уюштурушат экен. Мисалга алалычы? Мисал алсак, жаз келди. Бул сүйлөмдө эмне болду? Келди дегенибиз кыймыл аракетти билгизди, ээнин кыймыл аракетин, ээге баш ийди дагы эмне болду? Келдисин билгизип атат кыймыл аракетин, баяндооштук милдет аткарды. Эмне келди? Жаз. Жазыбыз ээлик милдет аткарды. Баяндоошту өзүнө баш ийдирип атат. Эми кайсыл учурда сызыкча коюлат экен? Кантип ажырата алабыз? Ошол жөнүндө сөз кылабыз. Үчүнчү жакта туруп, баяндоочтун милдетин атооч жөндөмөдөгү зат атооштор же заттык маанидеги башка атоочтор аткарса, аларга баяндооштук белги болгон жак мүчөлөр уланбайт экен. Мисалы, ал жазуучу. Мына бул сүйлөмдө эмне болгон? Жазуучу. Бул баяндооштук милдет аткарды. Ал эми ким жазуучу? Ал дегенибиз үчүнчү жакта туруп атат. Бул ээлик милдет аткарды. Эмгек, бакыт. Бакытыбыз атоош жөнөмөдө турган зат атооч, ээлик баяндооштук милдет аткарды. Бакыт. А эмне бакыт экен? Эмне деген суроого жооп берип, эмгек деген сөзүбүз ээлик милдет аткарды. Мына ушул учурда сызыкча коюлду. Демек балдар, оозеки кепте бул түзүлүштөгү сүйлөмдөрдүн ээ баяндоочунун ортосуна кыска тыным болот экен. Мисалы, ал жазуучу десек, мына ээ менен баяндооштун ортосуна тыным кылып атабыз. Ал эми жазууда тыным болгон жерге
ээ менен атоочтук баяндооштун ортосуна сызыкча коюлат экен. Демек балдар, сызыкча эмнени билгизет экен? Сызыкча сөз тизмектеринин сүйлөмдүк касиетке ээ болушуна жардамдашып турат экен. Мына сызыкча балдар кайсыл учурда коюларын билдик. Эми окуучулар, ээ менен баяндооштун ортосуна 5 учурда сызыкча коюлат. Эми ошол кайсыл учурлар экенин түшүнүп чыгалы. Биринчи учуру: ээ менен баяндооштун милдетин атооч жөндөмөдөгү зат атооштор аткарса, эгерде баяндоочко тиешелүү мүчөлөр болсо, сызыкча ошол айкындооч мүчөлөрдөн мурда коюлат экен. Мына мисал менен талдайлы. Акыл, рухий байлык. Мына бул сүйлөмдү алсак, эмне болгон? Байлык дегенибиз баяндоочтук милдет аткарды. Кайсы жөндөмөдө турду? Атооч жөндөмөдө турган зат атооч болду. Дагы баяндооштук милдет аткарып атат. Байлык. Кандай байлык? Рухий. Бул байлыктын баяндооч сөзүбүздүн маанисин толукташып атат. Ал айкындооч мүчө болуп атат. Демек сызыкча алардын астына коюлуп атат. Эмне рухий байлык? Акыл. Акыл дегенибиз эмне деген суроого жооп берип, ээнин милдетин аткарды. Атооч жөндөмөдө турган зат атооч бу дагы. Мугалим, мөмөлүү, дарак. Бул сүйлөмдү алсак, дарак баяндооштук милдет аткарды. Атооч жөндөмөдө турган зат атооч. Ал эми эмне дарак? Мугалим дарак. Мугалим ким дарак? Мугалим ким деген суроого жооп берип, атооч жөндөмөдө турган зат атооч. Мына бул учурда сызыкча коюлду. Сызыкча кайсыл жерине коюлат экен? Анткени дарак деген баяндооч сөзүбүздүн маанисин толукташып, мөмөлүү деген айкындоочу мүчө болуп атат. Ошондуктан астына коюлду. Эми экинчи учурду карайлы. Ээнин милдетин шилтеме ат атооштор аткарып, баяндоочу атооч жөндөмөдөгү зат атооштордон болсо, сызыкча коюлат экен. Мына мисал менен карасак, бул менин апам. Апам атооч жөндөмөдөн турду. Атооч жөндөмөдө турган зат атооч баяндооштук милдет аткарып атат. Ким менин апам? Бул дегенибиз ээнин милдетин шилтеме ат атооч аткарды. Ушул учурда сызыкча коюлду. Ал Мараттын үйү. Үйү болгон үйү бул баяндооштук милдет аткарды. Кайсыл? Эмне Мараттын үйү? Ал дегенибиз көрсөтүп атат, шилтеме ат атооштун милдетин аткарып, баяндооч ээлик милдет аткарды. Ал мыкты комузчу. Комузчубуз бул жерде. Атооч жөндөмөдөгү зат атооч баяндооштук милдет аткарды. Ким мыкты комузчу? Ал деп шилтеп көрсөтүп атабыз. Ат атооч. Бул ат атоочубуз ээлик милдет аткарды. Демек балдар, дайыма сүйлөмдө ээбиз бир сызык менен сызылат экен, байлык эки сызык менен сызылат экен. Мына ушул учурларын карап чыктык. Эми балдар, ээ менен баяндооштун ортосуна үчүнчү учур кайсыл учурда сызыкча коюлат? Ээнин милдетин заттык маанидеги атоочтук аткарып, баяндоочу атооч жөндөмөдөгү зат атооштон болсо, сызыкча коюлат экен. Мына бул ырсаптарынан алып карайлычы. Алтын билим өнөрдүн сүтүн берген мугалим, аябастан эмгекке күчүн берген мугалим. Мына биринчи сүйлөмдү карайлы. Эмне болгон экен? Мугалим. Мугалим деген баяндооч сөзүбүз атооч жөндөмөдөн турган зат атооч болду. Ал эми ким мугалим экен? Сүтүн берген. Көрдүңөрбү? Ким сүтүн берген? Бир эле суроого эмнени аткарып атат? Ээнин милдетин заттык маанидеги атооштук аткарып атат. Сүтүн берген дегенибиз заттык маанидеги атооштук. Ушул учурда сызыкча коюлду. Аябастан эмгекке күчүн берген мугалим. Мына бул жерде дагы мугалимибиз баяндооштук милдет аткарды. Атооч жөндөмөдө турган зат атооч. Ал эми ким мугалим? Күчүн берген. Ээлик милдетти заттык маанидеги атооштук аткарып атат. Күчүн берген адам жөнүндө айтып атат. Аны ошону атооштук билгизип койду. Эми төртүнчү учурду карайлы. Ээ менен баяндоочтун биринин милдетин атооч жөндөмөдөгү зат атооч, экинчисиникин кыймыл атооч аткарат экен. Ушул учурда сызыкча коюлат экен. Мына мисалга алсак, ата мекенди коргоо ыйык милдет.
Мына баяндоочубуздун милдет деген сөз аткарып атат. Атоош жөндөмүдө турган зататооч болуп атат. Ал эми ээнин милдетин кыймылатоочу аткарып атат. Эмне ыйык милдет? Ата мекенди коргоо. Көрдүңөрбү? Коргоо дегенибиз кыймылатооч. Кыймылатооштон туруп ээлик милдет аткарып атат. Ал эми бул сүйлөмөбүздө тескерисинен болуп калыптыр. Ар бир атуулдун ыйык милдети ата мекенди коргоо. Коргоо деген баяндоочу сөзүбүздө милдетин эмне аткарып атат? Кыймылатоочу аткарып атат. Ал эми эмнеси ата мекенди коргоо? Милдети деген сөзүбүз атоош жөндөмүдөгү зататооштон туруп атат. Мына бул учурда сызыкча коюлуп атат. Эми 5-учурду карап көрөлү. Да баяндооч да эсептик санатооштон болсо, же баяндоочтун милдетин абстрактуу маанидеги санатооч аткарса, сызыкча коюлат экен. Мисалга алалы. 6 жерде 6 36. Көрдүңөрбү? Оз 2де дагы мен тыным жазып атам ээ менен баяндооштун ортосунда. А жазууда болсо сызыкча коюлуп атат. Эми муну талдайлы. 36. Эмне болгон экен? 36 бул жерде эсептик санатооч баяндооштук милдетти аткарды. Эмне 36 экен? 6 жерде 6. Көрдүңөрбү? Ээлик милдетти дагы эсептик санатооч аткарып атат. 2 50 100. Бул жерде дагы 100 дегенибиз баяндооч, эсептик санатооч. Ал эми эмне 100 экен? 250. 250 дегенибиз эмне деген суроого жооп берип, ээлик милдет аткарды. 80-дин жартысы 40. Мына бул сүйлөмдөрдө дагы, бул сүйлөмдүн сөздөрү дагы, ээси дагы, баяндоочу дагы эсептик сандан болуп атат. Мына балдар, эми силер менен ушинтип, кайсыл учурда ээ менен баяндооштун ортосуна сызыкча коюларын билдик. Ал эми бул сүйлөмдөрдү карагылачы. Сен акылдуу кызсың. Улан биздин мыкты жигитибиз эле. Айгүл студентпи? Бул учурларда сызыкча коюлган жок. Эмне себептен андай болду? Мына ушул жөнүндө түшүнгүлө эми. Сен акылдуу кызсың дегенде, кызсың деген баяндооштук милдет аткарды. Сен ээлик милдет аткарды. Кызсың деген сөздө атоош жөндөмөдө турганы менен сың деген таандык мүчө уланып калды. Ошондуктан сызыкча коюлбайт экен. Ал эми улан биздин мыкты жигитибиз эле. Жигитибиз деген баяндооштук милдет аткарды. Бирок ушул баяндооштук милдет аткарган сөзүбүзгө кызматчы сөз жалганып калды эле деген. Ошондуктан улан менен жигитибиз эле болуп калгандыктан сызыкча коюлган жок. Айгүл студентпи? Студентпи дегенибиз баяндоочу сөз да. Айгүлүбүз ээбиз. Бирок бул суроо иретинде айтылып калган суроолуу сүйлөм болгондуктан бул учурда дагы сызыкча коюлбайт экен. Демек балдар, зататоочтон турган баяндоочко кызматчы сөздөр айкашып айтылса, же аларга жак, суроо, уланды мүчөлөр уланып келсе, баш мүчөлөрдүн арасына сызыкча коюлбайт экен. Мына ушуну эске салып билип калышыбыз керек. Эми балдар, өтүлгөн темаларыбызды бышыктоо максатында накыл кептер менен иш жүргүзүп көрөлү. Накыл кептер деген эмне? Анда ушул жөнүндө түшүнүгүбүздү кеңейтеличи. Накыл кептер эл арасында айтылып жүргөн, даанышман, ойчул адамдарыбыз айтып кеткен таасын так айтылган таамай сөздөр накыл кептер, акылман ойлор, асыл сөздөр болуп эсептелет экен. Эми бул жерлерден сүйлөмдөрдү алып карайлы. Көбүнчөсүн накыл кептердиндеги сөздөрдө ээ менен баяндооштон турат экен дагы, алардын ортосуна сызыкча коюлат экен. Дүйнө улуу жол, замана соккон жел. Мына таамай айтылган сонун накыл кеп экен. Дүйнө улуу жол. Жол дегенибиз баяндооштук милдет аткарды. Эмне улуу жол экен? Дүйнө. Бул ээлик милдет аткарды. Экөө тең ээбиз дагы, баяндоочубуз дагы атоош жөнөмүдө турган зататооч болду. Замана соккон жел. Жел баяндооштук милдет аткарды. Заманабыз ээлик милдет аткарды дагы атоош жөнөмөдөн турган зататооштон түзүлдү. Демек, ортосуна сызыкча коюлду. Алдыдагы толкун агалар, арттагы толкун инилер. Мына көрдүңөрбү? Агалар, инилер дегенибиз кандай сөздөр? Булар баяндооштук милдет аткарды, атоош жөндөмөдөгү
зат атооштор көптүктөрү көрдүңөрбү? Толкун деген сөздөрүбүз бул жерде ээлик милдет аткарды. Эмне? Толкун атоош жөндөмүдөгү зат атооч сөздөр. Жакшы келсе кут, жаман келсе жут. Мына бул эл арасында айтылган эң жакшы сөз. Жакшы келсе деген атооштугубуз бул адам жөнүндө билгизип атат, жакшы адам жөнүндө айтып атат. Жакшы адам келсе кут келет экен, жаман адам келсе жут келет деген маанини көрдүңөрбү? Мааниси бул накыл кептин мааниси терең. Эми бул сөздү алып, сүйлөмдү алып талдасак, кут бул жерде кут менен жут баяндооштук милдет аткарды. А жакшы келсе, жаман келсе деген сөздөрүбүз адамдар жөнүндө сөз болуп атат. Атоочтуктан турган ээлик милдет аткарып атат. Ким келсе жут, ким келсе кут, көрдүңөрбү? Ээлик милдет аткарды. Жаштык, шаттык. Жаштык, шаттык экөө тең. Биз дагы баяндоочубуз дагы атоош жөндөмүдөн турган зат атооч болду. Ошондуктан сызыкча коюлду. Бал арыдан, мээрим аялдан. Мына бул дагы эң таамай айтылган жакшы сүйлөмдөр экен. Бул жакшы кеп дагы болуп эсептелет, накыл кеп. Муну ичинен алып карасак, арыдан, эмнеден? Арыдан бул баяндооштук милдет аткарды. Бал эмне? Бал ээлик милдет аткарды. Экөөнүн ортосуна сызыкча коюлду. Мээрим аялдан. Бул сүйлөмдө да ошондой. Сөз үрөн, иш мөмө. Мына бул накыл кепти алып көрсөк, ар бирин сөз үрөөндөн болот деп отурбай эле кыска менен баяндооч гана биздин кебибизди таасын гана берип коюп отурат. Үрөөн дегенибиз баяндооштук милдет аткарды, мөмө дегенибиз баяндооштук милдет аткарды. Эмне мөмө? Иш дегенибиз эмне деген суроого жооп берип ээлик милдет аткарды. Бирдиктүү эл кебелбес аскадай. Көрдүңөрбү? Эмнедей болгон экен? Аскадай дегенибиз баяндооштук милдет аткарды. Кебелбес деген баяндооштугубуздун маанисин андан арда толуктап, кандай экендигин түшүндүрүп айкындоочу мүчө туруп атат. Ошондуктан сызыкча анын астына коюлуп атат. Эмне кебелбес ким кебелбес аскадай? Эл дегенибиз ким деген суроого жооп берип, атоош жөндөмүдө туруп, менен баяндооштун айкашынан түзүлүп, сызыкча коюлуп атат. Карылык, сактык. Бул экөө тең. Биз дагы баяндоочубуз дагы жак боюнча да, чак боюнча да мааниси жактан айкашып атат дагы, ортосуна сызыкча коюлуп атат. Демек балдар, ооз-эки кепте менен баяндооштун ортосуна тыным менен эле айтылат экен. Карылык, сактык. Ал эми жазууда болсо экөөнүн ортосуна, менен баяндооштун ортосуна сызыкча коюлат экен. Мына ушинтип балдар, бүгүнкү сабагыбызды дагы аяктадык. Эми тапшырма алып алсаңар болот. Улуу адамдардын айткан акылман, накыл кептеринен, даанышман ойлор, учкул сөздөр, макал лакаптардан менен баяндооштун ортосуна сызыкча коюлган сүйлөмдөрдү жыйнайсыңар. Аларды чогултуп, дептерлериңерге жазып, маанисин түшүнөсүңөр. Анан менен баяндооштун ортосуна сызыкчанын коюлушунун себептерин аныктайсыңар. Мына ушинтип бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.